Саламатсыздарбы баарыңыздар, кош келиңиздер. Угулуп жатамбы мен жакшы эле? Микрофонду коюп алайын. Телеграмдагыздар мен жакшы эле угулуп жаткан болсом, угулбай жаткан болсом анда кол көтөрүп айтып коюңуздар. Инстаграмга да кошулуп башташты. Салам кыздар. Биз бул жактан Телеграмдан дагы уланып жатабыз. Ошондуктан мен бүгүн эки жакка сүйлөгөнгө туура келет. Кокустан карабай калсам, сиздерге көңүл бере албай калсам, бир аз түшүнүк менен кабыл алып коюңуздар мейли. Азаматсыздар кошулуп жатышат Инстаграмга, Телеграм сонун дейт. Телеграм жакшы болуп атат. Мен да угулуп жатам Инстаграмдан. Азаматсыздар, эми ким кайсы жактан кошулуп жатат? Телеграмдагылар комментарийге жазсаңыздар, сиздер Инстаграмдагылар комментарийге жазыңыздар. Ким кайсы жактан кошулуп жатат? Звук сонун. Рахмат, Адина. Саламатсызбы? Бир аз күтөлү. Азаматсыздар, Москва жүрөт Инстаграмда. Москвадагы кыздар, эгерде кокустан Инстаграм иштебей калган болсо, анда Телеграмга ссылка боюнча Мой род, моя сила деген каналга кошулсаңыздар болот. Барыңыздар артынан кетч. Кыргызча баштайлы. Кыргызча маанай менен. Бүгүн биздин темабыз өзүңүзгө болгон сүйүү. Кечээ тапшырма берилген сиздерге. Өзүңүздөргө жашооңуздардагы жакпаган нерсени жазып келиңиздер деп. Барыңыздар аткарып келдиңиздерби? Саламатсыздарбы? Кечки салам барыңыздарга. Азаматсыздар, азаматсыздар. Саламатсыздар. Бүгүн диагностика болот, практика болот, контент болот. Сиздерге өтө биринчи жолу киргендер, мен азыр сиздер менен баарыңыздарга өзүм жөнүндө маалымат берип кетем. Биздин бүгүнкү сабагыбыз биздин жашообузду биздин мээбиз башкарган жөнүндө. Психология сабагы. Азыркы убакта ушунчалык өнүгүп жаткан кез психология боюнча направлениялар ар түрдүү методикалар чыгып атат, ар түрдүү практикалар, ар түрдүү медитациялар, аффирмациялар. Ошолордун жардамы менен биз жашообузду өзгөрткөнгө аракет кылып, өзгөртүп жатабыз. Азаматсыздар, бир аз күтөлү. Ким кайдан келатат? Кандай рахмат разымын. Кандай максат менен, кандай суроолоруңуздарды чечкени келдиңиздер, ниет кылыңыздар, сөзсүз түрдө ниет кылыш керек. Акырын угулуп жатат. Менеджер кыздар болсо, мага айтып койсоңуздар Инстаграмдан кандай угулуп жатканымды. Мен болушунча катуу сүйлөгөнгө аракет кылам, мүмкүн музыка тоскоолдук кылып аткандыр пока. Келдиңиздер анда, ош. Акырындан баштай беребиз биз азыр. Жакшы эле, узулуп. Саламатсыздар барыңыздар. Мен пока акырын сүйлөп жатам. Жакшы эле. Хорошо. Биз бүгүнкү биздин темабыз өзүбүздү сүйүү. Биз канткенде өзүбүздү сүйө алабыз. Рахмат, разымын. Ава музыканы азыр азайтып коебуз.
музыканы азайтып өзүбүз каалаган жашоого жетүү дейт. Саламатсызбы, саламатсыздарбы? Музыканы бир аз кичирейтип койсоңуз. Музыканы кичинертебиз, ооба. Азыр башталганда кичинертебиз. Пока музыка бизге эмне үчүн берилген? Кудайым бизге музыканы эмоциябызды көтөрүш үчүн. Дух деп коет, дух алыш үчүн, духтарыбызды алыш үчүн. Музыка деле жөн эле жерден жазылбаса керек. Бул дагы бир жан дүйнөсүн издеген адамдардын жан дүйнөсүнөн жазылган музыкаларда. Ошол сыяктуу эле биз дагы сиздер менен өзүбүздүн жан дүйнөбүздүн үнүн укканы, жан дүйнөбүздүн каалоосун укканы изденип жаткан кезибиз. Саламатсыздарбы баарыңыздар? Телеграмдагы кыздар, Инстаграмдагы катышуучулар эле дейин. Мүмкүн жигиттер да бар, апаларыбыз бар, эжелерибиз бар, сиңдилерибиз бар. Жалпы баарыңыздарга кечки салам. Хорошо, мен катуураак сүйлөгөнгө аракет кылам. Болушунча эле микрофонду койдум. Эгерде сизде мүмкүн акырын угулуп жаткан болсо, анда сөзсүз түрдө мелодияңызды бир звугуңузду бир сыйра текшерип алыңыз. Мен деле бир сыйра текшерип коеюн. Менде баардыгы полный звукта турат. Карыздан утулуп жеңил жашоо. Жакшы, жакшы. Анда биз сиздерге үйгө тапшырма бергенбиз кечээ. Ошол үйгө тапшырмадан баштайлы. Сиздин жашооңузда сизге эмне жакпайт? Баарыңыздар тапшырмаңыздарды даярдап отуруңуздар. Менин атым, тааныштыра кетейин өзүмдү. Менин атым Ызаткан Жусупова. Мен азыркы убактагы квантовый психология деп жаңыдан чыгып жаткан психология боюнча Кыргызстандагы эң биринчи кыргыздардан деп койсом болот, квантовый психолог болуп эсептелинем. Анткени бул академияга биринчилерден болуп мен барып окуганмын и өзүмдүн бул кесиби менен ошончалык сыймыктанам. Анткени мен бул квантовый психологиянын жардамы менен өзүмдүн жашоомдогу көп нерселерди оңдой алдым. Комментарийди пока кое туруп, болушунча маани берип отуруңуздар, андан кийин суроого өтөбүз. Мен эмне үчүн именно квантовый психологияга барып калдым жана квантовый психология деген бул эмне? Квантовый психология деген бул биздин адамдардын аң сезими бардыгы бир электронное поле деп кой. Бардыгы бир жерде жайгашат экен. Дүйнө жүзүндөгү адамдардын полесин чогултканда кичине эле жерге батат экен. Кудайымдын кудурети, мен ошого ошончалык таң бердим, таң калдым. Бардыгыбыздын сезимибиз бир эле поледе жайгашат экен да, бир эле пространствода деп койсом болот. Анткени биз кандай сезимдерибизди кантип билсек болот? Бирөө чала турган болсо сезебиз. Ойлоп жаткан болсок бирөө чалып калат. Именно ошол биздин адамдардын бири-бирине жеткен сигналдары. Бир нерсе болордун алдында сезебиз, интуицияда. Именно ошолор квантовый психологияга өтө тыгыз байланыштуу экен. Ушул сыяктуу эле биздин адамдардын аң сезимдери бардыгы колонкаңыз дырылдап жатат дейт. Ханзада мага жооп берип койсоң, кандай угулуп жатат? Ханзада, мен сени күтүп жатам жообуңду. Колонкаңыз дырылдап жатат дейт. Хорошо. Келиңиздер анда жакшылап угалы. Эгерде мүмкүн сиздердин тоскоолдугуңуздар болсо, анда сиздер жактан дагы көз каранды болушу мүмкүн. Анда уланталы. Квантовый психологияны түшүндүк. Бул биздин бардыгыбыздын сезимдерибиз бир жерде жайгашат экен. Бири-бирибизди адамдар сезип турат экенбиз.
Тоскоол болуп жатат. Анда кандай кылсак? Мүмкүн алысыраак кырмайын, мындайраак кырмайын. Сүйлөп көрөйүн. Азыр катуу сүйлөйүн, эми дагы айтып коюңуздар. Эми кандай болуп калды? Дырылдаган жокпу? Может, мен мүмкүн жакын коюп алгандыктан дырылдап жаткандыр. Мүмкүн менин сепичкамды тоскоолдук берип жаткандыр. Сепичкамды чечип коюйун дагы. Бир аз сопротивление болушубуз мүмкүн, кыздар. Ошондуктан баарыбыз терең дем алып, ниет кылып отурабыз. Анткени ниеттен дагы көп нерсе тоскоолдуктар боло берет да. Киче жакшы эле угулган, баардыгы жакшы болгон. Дагы сүйлөй берсем болобу? Бир айтат, сону угулуп жатат. Азыр но дырылдап жатат, дагы деле. Азыраак, хорошо. Мейли. Терең дем алып, жакшылап ниет кылып, жакшылап отуруп уга берели, да? Анда алып салайын. Колонканы вообще алып салайын. Эми кандай кылып жатат? Микрофонду жок сүйлөйүн. Эми телефонго эле ишенели. Микрофон деп отурбайлы. Хорошо. Анда мен катуураак айтканга, катуураак сүйлөгөнгө. Ой, карабан чыкмас эфирге. Хорошо. Анда эмесе уланталы. Ава. Хорошо. Анда уланталы кыздар. Квантовый психология бул биздин адамдардын сезимдерин бириктирип турган поле экен. Биз канчалык изилденсек деле, ата-энеден келген программа именно ошол поледе жайгашат экен. Жана ошондой эле биздин ата-энебизден келген программа биздин жашообузга ошончалык таасирин тийгизет. Жада калса биздин өзүбүзгө болгон сүйүүдө дагы. Анткени азыр көптөгөн методикаларды люби себя, принимай себя, люби себя, өзүңдү жакшы көр, өзүңдү кабыл ал деп айтып атышат. Бирок биз эмне кылабыз? Ушунчалык аракет кылсак деле өзүбүздү кабыл ала албай жатабыз. Эмнеге? Анткени биз кичинекей кезибизден 5 жашка чейинки биздин программабыз биздин жашообузду башкарат экен. Ошондуктан биз өзүбүзгө болгон сүйүүбүздү пока бала чактагы келген, бала чактан ата-энебиз бизди мен сени жакшы көрөм, сен менин кызымсың, сен сулуусуң, сен азаматсың, же сен менин уулумсуң, сен күчтүүсүң, мен сага ишенем, сен красавчиксиң, сен колуңан баары келет деп айтпаган болсо, анда биз дагы жашообузда ушунчалык тоскоолдуктарга учурай берет экенбиз. Ой, ваше желание закон. Мен өзүмдү тааныштыра кетсем, менин атым Музаткан Жусупова, квантовый психолог. Менин 3 балам бар, үй бүлөлүүмүн, жолдошум бар. Азыркы учурда мен ушул гана кесип менен алектенип келем, бирок мен көптөгөн методикаларда изилденип жүрүп, изденип жүрүп, акырында именно ушул методикага келгенде анан токтолдум. Бул жакта деген башында мастер-кит деген методика менен иштеп, ал жакта дагы өзүңдү сүй, өзүңдү кабыл ал, өзүңдүн индивидуалдуулугуңду кабыл ал деген көптөгөн проработкаларды жасачубуз, бирок ошондо дагы түшүнчү эмесмин. Көрсө деген баардык нерсе биздин бала чакта, биздин кичинекей кезибизде башталат экен. Биз ошол жактан пока баштамайын, ошол жактан өзгөртмөйүн, бизде жашообузду өзгөртүш кыйын болот экен. Азыр бир аз күтө туруңуздар, мен бул жакка записти жазып коеюн. Запись. Бир аз күтө туруңуздар. Так. Айдина, сабакка катышып аткан болсоң, сенден суранам, запись экрана запись кылып көрбөйсүңбү? Мен записти таппай жатам.
Хорошо? Жазып қой, записьте ба? Да. Анткени мен записьти баштабай коюп турмун. Мен өзүмдүн жашоомдо өзүмө болгон сүйүүдө эмнени байкадым? Менин именно ушул методика менен өзүм алектенип келе жатканыма 1 жыл болду. Былтыр апрель айында баштаганым. Ал жакта деген комментарийди өчүрүп салалы. Пока комментарийди уруксат берсеңиздер өчүрүп туралы, анткени ошондуктан комментарийди өчүрүп, болушунча вниманиябызды бүгүнкү сабакка коелу. Баарыңыздардан суранам, ниет кылып отуруңуздар. Өзүбүзгө болгон сүйүү жөнүндө айтып баштасак, анда биз пока өзүбүздү сүймөйүн биздин жашообуздагы өзгөрбөйт. Биздин ата-энебиз бизге кичинекей кезибизден кызым, сен азаматсың, сен кызым молодецсиң, сенин колуңан баары келет, мен сага ишенем деген болсо, анда биз чындыгында өзүбүздү сүйүш ошончалык оңой болот. Ал эми ата-энебиз бизге ал сөздөрдү айтпаган болсо, анткени биздин ата-энебизди күнөөлөгөн болбойт, алар өздөрүнүн колунан келген тарбиясын бизге берип келишкен. Биздин азыркы методиканын эмнеси жакшы? Практикалардын жардамы менен, разбордун жардамы менен ата-энебизден убагында ала албаган сүйүүнү алсак болот экен. Көрсө мүмкүнчүлүк бар экен. Бул методиканын чындыгында эң сонуну практиканы жасадыкпы, трансформация сразу болот. Разборду жасадыкпы, трансформация сразу болот. Бирок кээ-бирки бизге тоскоол болгон причиналар дагы деле болушу мүмкүн. Ал күнөөлүү сезимдер, капа болгон сезимдер, таарынган сезимдер, лаялдуулук. Мисалы, лаялдуулук деген бул дагы бизди башкарган закон. Эгерде апабыз биз өзүн жакшы көрбөгөн адам болсо, биз дагы апабызга окшоп өзүбүздү жакшы көрүп кабыл ала албайт экенбиз. Бул жерден биз практиканын жардамы менен, апа, сиз убагында өзүңүздү жакшы көрбөсөңүз дагы, мен сиздин улуктугуңузду кабыл алам, мен сизди жакшы көрөм, апа, мен сизди өзгөртө албайм, мен сизге ыраазымын деп өзүбүздүн жашообузду өзгөртүп кете берсек болот. Бүгүн сиздер практикадан кийин кандай результаттарды аласыздар? Өзүңүздөргө болгон сүйүүнү ойготосуздар. Биздин Telegram каналыбыз жабылып калды азыр. Бираз туруп туруңуздар. Бүгүн бираз сопротивление болуп жатат. Сабыр кылабыз баарыбыз тең. Telegram каналыбыз жабылып калды. Пойти видео чат. Москвалыктар терең-терең дем алып турабыз. Кыздар пока кошулуп туруңуздар. Бизде деген алдыда диагностикалар болот, практикалар болот. Ошондуктан баарыңыздар тең ниет кылып, кошулуп, жакшылап отуруп турсаңыздар, биз азыр москвалык мекендештерибизге жардам берели дагы Telegram каналыбызды улайлы. Инстаграмга кире албай жатышат Москвадагыларыбыз. Москвалыктарыбыз. Hazırda жооп берип койгула.
Biz Telegram kanalda ulap жатабыз, бирок болбой жатат. Telegram. Men болушунча аракет кылып жатам, бирок болбой жатат Telegram. Telegram. Биздин жашоодо алдыбызга койгон максаттарыбызда дагы биздин мээбиз ушунчалык акылдуу болот да, биздин алдыбызда чоң өзгөрүүлөр турганын билет. Анан ушинтип жашообузда дагы максатка жетерде дагы ушундай ар түрдүү сопротивленияларды бере берет. Ошондуктан терең дем алып, ниет кылып, баарыбыз тең жакшылыкка ниет коелу. Instagram'dan диагностикаларга чыга берсеңиздер болот, пока убакытты коротпой. Мен азыр комментарийди күйгүзөйүн. Диагностикадан кийин анан кайра уланталы. Эмне экенин түшүнөсүздөр. Методика эмне жөнүндө экен. Так, включаю комментарий. Диагностика деп жазыңыздар. Instagram'dagılar diagnostika деп жазыңыздар. Мой род каналы вообще жок болуп кетти. Нормально, да? Сиздерди араң уладык, москвалыктар. Записти баштай бер. Келиңиздер, анда биз диагностиканы баштайлы. Так, сезебиз азыр кимге ушунчалык диагностика керек болуп жаткандыгын. Диагностика. Bir диагностика кылып, анан дальше баштайбыз. 10 адамды тандайбыз диагностикага. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Алымбек, саламатсызбы? Алымбек, саламатсызбы деп жазыптыр. Мундус Айбекова. Мундус Айбекова, диагностика деп жаздыңыз, азаматсыз, түз эфирге запрос жөнөтүңүз. Мундус Айбекова. Мундус Айбекова, сизди түз эфирге чакырам. Биз кече карточка деп жазганбыз, карточка менен жасайбыз деп. Бул жанагы жөнөкөй карточка эмес. Бул болгон эле биздин жашообуздан алынган эле ситуациялардагы карточка. Бул карточка деп аталат, бирок бул мында болгон эле сөздөр эле жазылган. Капачылык, мисалы мындай боль. Көрдүңүздөрбү? Боль. Мундус Айбекова. Сөздөр эле жазылган. Мундус Айбекова, видеоңузду күйгүзүңүз, саламатсызбы? Саламатсызбы? Бүгүн эмне боюнча диагностика жасайын дедиңиздер? Мен диагностика, мен ишим жакпай атат азыр өзүмө. Ошон диагностика кылайын элем. Эмне жумушта иштейсиз? Мугалиммин. Негизи бир нече жолу мектеп алмаштырдым. Мага сабак берген жагат, бирок негедир эле мектепте чектеле берем да, мен кысыла берем. Бирок балдар менен иштешкен жагат, сабак берген жагат. Анан кошумча киреше кылайын деп такыр таппай койдум. Мындай эмне эле жолун таппай атам азыр. Ошондо мектепке сабак берген жагат, бирок акчасы жакпайт. Туурабы? Ошондо айтасыз? Сабак берген жагат, бирок акчасы жакпайт, ооба.
Ошентип айттым. Анткени сиз жага жумушум жагат деп атасыз, бирок актасы жакпайт деп атасыз. Эгерде биз сүйүктүү жумушубузду кылган болсок, анда бизге анын аркасынан акча деле келет да. Биз кече гайд жөнөттүк алдыңызбы? Ооба. Жумушту табып коюп. Ошону окудуңузбу бир Ооба, окудум. Причинасы эмнеде экенин байкадыңызбы? Менде өзүм күнөөлүү сезген сезим күчтүү экен да. Ошондо таптым өзүмө. Гайд жакшылап ошол жакта өзүңүздүн жумушуңузду кантип болгон тапсаңыз болот. Келиңиз мында сизге азыр диагностика жасайлып, сиздин запросуңуз акча же жумуш? Акча. Хорошо, акча. Ниет кылабыз болушунча диагностика, мейлиби? Москва угуп жатасыздарбы? Бир цифраны айтсаңыз? Цифра деген болгон. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Бул жакта. Дагы бир цифраны айтсаңызчы? 7. 3, 4, 5, 6, 7. Sizin ата-энеңиздин бири-бирине болгон мамилеси кандай? Аябай деле сый урмат эмес, мындай. Негизи атам көбүрөөк шылдыңдачу, апам да. Мындай көбүрөөк кемсинтип, басынтып көп сүйлөчү. Сен колхозсуң да деген сөздү көп айтчу да. Не деген? Мындай, сен колхозсуң да деген сөздү көп айтчу да, ошо кулагыма сиңип калыптыр. Жакшы нерсеге жетишпейсиң деген сыяктуу, Хорошо. Сиздин азыркы диагнозуңуз боюнча сиздин өзүңүздүн жан дүйнөңүздүн бүтүндүгүнөн акча айттыңыз да. Ал деген сиздин ата-энеңизге ыраазычылыктын жоктугу. Биз эгерде атабыз менен апабызга экөөнү тең эле ыраазы болбойлу кечке аларга силер үмүткениңер мен үмүттүү болгонсуң, анан окутпай койгонсуң, анан тигинтпей койгонсуң деп эле биз нааразы боло берсек, анда биз ата-энебизден болгон энергияны албай калгандар жан дүйнөбүз бүтүндөй калат. Анткени биздин оң жагыбыз ата, сол жагыбыз апа. Бирок апабызга нааразы болсок, сол жактан энергия келбей калат, атабызга нааразы болсок, оң жактан энергия келбей калат да, анан биздин канатыбыз болот. Мисалы, оң жагыбыз атабыз, оң жагыбыз Биз аксайбыз, анан аны дагы максатыбызга жетпейбиз. Сиз дагы ошол сыяктуу эле атаңыз менен апаңыздын ортосунда мындайча канаттарыңыз бүтүн эмес экен да. Өзүңүздүн жашооңуздагы опыттарыңыздын баардыгын кабыл алышыңыз керек. Бул нерсенин баардыгы сиз үчүн өзүңүздүн бүтүндүгү менен иштешиңиз керек. Мунун баардыгы өзөгү 16 майда башталат. Ошол жакта жан дүйнөнүн бүтүндүгү, өзүңүзгө болгон сүйүү, иерархия боюнча иерархия, жөнүндө, турган жөнүндө, жан дүйнөбүздүн бүтүндүгү, биздин энергиялардын алуу жөнүндө баардык практикалар ошол жакта каралган. Ошондуктан мен сизге сунуштайм. Алдыңызга болгон максаттарга жетиш үчүн, жашооңузду баардык 4 тараптан, 4 сферадан оңдоп кетиш үчүн, ден соолугуңузду, үй-бүлөңүздөгү мамиле, балдарыңызга болгон мамиле, өзүңүзгө болгон сүйүү, акча табуу, акчаны да тапкандан кийин ал жумуштуу болуш керек. Ал үчүн акча көп келиш үчүн атабызды кабыл алышыбыз керек. Аларга биз дайыма ыраазычылыкта биз капачылыктарды, таарынычтарды
ошолордон арылып анан ошолордун баары менен иштегенге сизде толук мүмкүнчүлүк болот. Ошондуктан 16 май өздөгү сабагына чакырам сизди. Биздин менеджерлер баардыгы биздин телефондору биздин Instagram каналда бар, WhatsApp'та бар, баардыгы жазылат. Менеджерге жазып, жашоодун сабагына катышып, ошондуктан кеңири практикаларды сабактардан көрөсүз. Түшүндүңүзбү? Түшүндүм. Чоң рахмат. Ошол жактан Жакшы. сизде баары жакшы болот. Жакшы туруңуз. Рахмат. Биз эфирге чыкканыңыз үчүн. Чоң рахмат. Сизге дагы. Эгерде кыздар, балдар, сиздер бүгүн жана эртең сабакты алып алсаңыздар, анда болгону 1000 сомдон гана аласыздар. Бул сабактын баалуулугу 15 000 сом. Ал жакта деген көптөгөн практикалар, медитациялар, сабактар берилет. Эртең мененки саат Бишкек убактысы боюнча саат 5-те башталат. Катышып алдыңыздардагы максаттардын баарына жеткенге толук мүмкүнчүлүк бар. Акча жактан, ден соолук, үй бүлө, сүйүктүү жумуш. Ошондуктан сиздер биз менен жашоо өзөгүндө чогуу болуңуздар 16 майдан баштап. Бүгүн эртең 1000 сомдон, ал эми бүрсү күндөн баштап, марафон бүткөндөн баштап 2000 сомго көтөрүлөт баасы. Келиңиздер, анда өзүңүзгө болгон сүйүүнүн дагы себептери жөнүндө айтып кетели. Өзүбүзгө болгон сүйүү биздин жашообуздагы жакпаган нерселерден дагы зарыл. Биз өзүбүздүн бактылуулугубузду, сырткы сүйүү, өзгө болгон сүйүүнү, бактылуулугубузду биз баардык нерсени сырттагы нерселерге байланыштырып алганбыз. Акчам жок болсо мен өзүмдү кантип сүйөм? Жолдошум мени урушуп аткан болсо кантип сүйөм? Мен ушул жөнүндө өзүмдүн практикамдан сиздерге айтып кетейин. Мен мисалы ушулга чейин өмүр бою эле жанталашып, акча табышым керек, мен иштешим керек, мен деген акча тапсам анан кийин максатыма жетем, мен деген мынтишим керек, тигинтишим керек, керек деп жүрүп эле өзүмө болгон сүйүү жөнүндө билбейт экенмин да. Мен качан гана өзүмө болгон сүйүүнү кабыл алып, өзүмө болгон сүйүүнү, жашоону, фокусту өзүмдөн баштаганда, анан менде баардыгы башталат. Ден соолугум, кечээ айтып аттым мен сиздерге, ден соолугум оңдолду, акчам меники, каалаган максатыма иштейин деп, практикалардын жардамы менен өзүмө болгон сүйүүдөн баштап иштейм. Максаттар менен иштейм, мага именно ошол акча мен каалаган убакта келет. Ден соолугум, жолдошум, мисалы мен өзүмдү өзүм жакшы көрөмбү, жолдошум мага ошондой мамиле кылат. Өзүмдү өзүм жакшы көрөмбү, балдарым ошондой мамиле кылат. Биз пока өзүбүз сүйүүгө тоймойун сыртка бере албайт экенбиз да. Мисалы, кичинекей баланы айталы. Кичинекей бала төрөлгөндөн баштап эле өзүн ушунчалык жакшы көрөт. Ал баланын алдында, ал балдарда, кичинекей балдарда чөйрөгө болгон сүйүү, чөйрөдөн көз каранды деген нерсе жок. Мисалы, кичинекей балдарга бир жакшы шоколад алып берет. Алып берип туруп алдына коелу, ал бала шоколадты жеп атат. Жанына ким барсын, атасы барабы, апасы барабы, бир тууганы барабы, чужой адамдар барабы, ким барса деле, шоколадты берчи десек, ал бала бизге өзү тоймойун бербейт. Качан гана ал бала именно ошол шоколадкабы же өзүнө жакшы көргөн алдында турган нерсеге курсагы тойгондо, анан метти бизге бөлүшүп баштайт. Ошол сыяктуу эле биз балдардан үйрөнүшүбүз керек да жашоону. Ошол сыяктуу эле балдар өзүнө болгон, өзүнүн курсагын тойгозгондо, мындайча айтканда сүйүүгө биз өзүбүз курсагыбыз тойгондо, анан сыртка чыгарып бере алат экенбиз. Эгерде биз өзүбүздүн курсагыбыз тойбой туруп эле бирөөгө берген болсок, анда эмне болот? Карыз берген болот. Сүйүүнү биз карыз берип баштайбыз. Менин курсагым тойгон жок, балам, мен жеген жокмун, мен ачканмын, сен дагы же дейбиз дагы, анан кайра айтабыз. Мен өзүм жебей туруп сага бергемин. Анан сен болсо такой неблагодарный, балам. Мен өзүм жебесем дагы, ичпесем дагы эмне кылабыз көбүнчө? Иштейбиз, жанталашып, күн түн деп иштейбиз, балдарыбызга беребиз, ата-энебизге беребиз, чөйрөбүзгө беребиз, тойлорго барабыз, туурабы? Анан кийин айтабыз. Мен элдин баарына жакшылык кылсам, мага эч ким жакшылык кылбай койду. Эмне болду? Биз жанагы шоколадты өзүбүз жебей, чөйрөгө бөлүп берип коюп атабыз, өзүбүз ачка калып атабыз. Анан кайра шоколадты бергенден кийин үмүт кылып атабыз.
Мен шоколад бердим эле, мага обратно шоколад бербей атышат. Анткени биз эмне кылганбыз? Карыз бергенбиз. Ошол сыяктуу эле биз дагы сүйүүнү дагы карызга берет экенбиз. Ал эми ал шоколадты биз каяктан алабыз? Сүйүү деген шоколад. Ал шоколадты биз өзүбүздүн ата энебизден алабыз. Балалыктан, төрөлгөндөн баштап, даже апабыздын ичинен баштап алып баштайбыз. Бирок биз аны кийин унутуп калабыз чоңойгондо. И апабыз бизге көңүл буруп, кызым, сен азаматсың, мен сени жакшы көрөм деп турбаса дагы биз капа боло беребиз. Апа мени жакшы көрбөй турбайбы? Апа мага мен сени жакшы көрөм кызым деп айткан жок, мага көңүл бурган жок, мага суз мамиле кылды, апам мени жакшы көрбөйт деп биз апабызга таарынабыз. Ошондон анан сүйүү жок. Ошондуктан биз сүйүүнү өзүбүздүн ата энебизден балалыкка барып, практиканын жардамы менен балалыкка барып, ата энебиздин мен сени жакшы көрөм кызым, садаң кетейин деп бизди кучактап, эркелетип, бизди жакшы көргөнү анан биздин анткени мен көптөгөн разборлорду жасаганда ушунчалык мен сени жакшы көрөм кызым, сен азаматсың, мен сулуу кызымсың деп ушунчалык апанын мээримин алганда разбордо фигура деп коет ал жакта. Кадимкидей курсагы тоет. Жан дүйнөсү тоет сүйүүгө. Ошондон анан айтышат. Ага чейин мисалы балдарды жанына коюп койгондо айтышат. Мен балдарымды көрбөй эле турам мен. Мен өзүм той элекмин ал нерсеге. Мен өзүмдө жок, балдарыма бере турган нерсе жок. Мисалы ден соолукка болгон разбор жасай турган болсок, өзүбүздүн коебуз адамды, ден соолугун коебуз, анан причинасын коебуз да. Ата энесин коебуз. Айтат. Ден соолугуңа энергия бере аласың, сүйүү бере аласың десек айтат. Мен ден соолугума эчтеке бере албайм, мен өзүмдүн курсагым ач. Мен абсолютно менде энергия, биз кече биринчи сабагыбызда энергия жөнүндө өттүк. Менде энергия жок, менде сүйүү жок. Мен кантип берем, мен өзүм алган эмесмин. Ошондуктан биздин методиканын эң жакшы жери практикалардын жардамы менен балалыкка барып, сүйүүнү алып, кече да сүйүү албадык, ошол сыяктуу эле. Анан өзүбүздүн курсагыбызды тойгозгондо, анан жолдошубузга берет экенбиз ал сүйүүнү, ата энебизден алганда. Балдарыбызга берет экенбиз, чөйрөбүзгө берет экенбиз, максаттарыбызга жумшайт экенбиз, өзүбүздүн сүйгөн жумушубузга жумшай алат экенбиз. Биз жолдошубузга сүйүү берсек, жолдошубуз бизге сүйүү берет экен. Жолдошубузга биз карыз берсек, жолдошубуз бизге карыз берет экен. Балдарыбызга карыз бердикпи? Анан айтабыз, мен сага карыз бергем. Кана кредит берип атабыз балдарыбызга. Анткени азыркы убакта эмнеге көптөгөн адамдар карыз? Анткени биз мен ата энеме карызмын деп айтабыз. Ата энебиздин сүйүүсүн карызга алганбыз. Ата энебиз бизди карызга төрөп, карызга чоңойткондой кабыл алабыз. Ата энебиз бизди чын жүрөгү менен балалуу болгусу келип, бизге сүйүүсүн берип, чоңойткусу келген, унутуп калганбыз да. Анан ата энебиздин сүйүүсүн, мээримин, энергиясын баарын тең эле карызга алып алып, анан кийин мен беришим керек деп, анан кийин банкка карыз болуп, башкаларга карыз болуп эле жүрөбүз. Кредиттин эң биринчи причинасы именно ошол ата энеден алган карыз. Эч качан ата энебиз бизди карызсың деп айтпайт. Алар бизди ушунчалык жакшы көрөт. Алар үчүн эң башкысы биздин бактылуу жашообуз. Биз ошону бул жак менен түшүнбөсөк, карыз болуп жүрөбүз. Биз ушул нерсенин баардыгын эмне үчүн жасайбыз? Вот, мозг. Эмне үчүн жасайбыз? Мээнин эки бөлүгү бар. Осознанная часть мозга бизге көрүнгөн сезим бөлүгү жана көрүнбөгөн сезим бөлүгү. Сознание и подсознание деп коет да. А подсознаниеда деген биздин ата тектен келген, балалыктан келген, ата энеден келген, өзүбүздүн жашообуздан алган программаларыбыз бар. Именно ошол программаны өзгөртсөк болот. Ар бир ситуация кала берет. Мен иштеген жокмун, мен деген өзүмө кийим алган жокмун, мен жан талашып силер үчүн жашап атам, мен деген атаң менен силер үчүн жашап атам, силер үчүн иштеп атам деп бизге ата энебиз кичинекей кезибизден эле мен силер үчүн кылтам, силер үчүн деп берген болсо, анан бизде күнөөлүү сезим болот. Атам менен апам башта биз үчүн эле иштеп жаткан турбайбы? Мен буларды кийин буларга да кайтарып беришим керек деген анан бизде ички дүйнөбүздө күнөөлүү сезимдер пайда болот. Ошондуктан биз ушунун баардыгынан арылганда анан өзүбүздү жакшы көрүп сүйө алабыз. Күнөөлүү сезимден сөзсүз түрдө арылыш керек. Аны биз ата энебиздин алдында дагы барып иштешибиз керек. Ошондуктан мен сиздерге болгону 1000 эле сом бүгүн эртең
жашоо өзөгүз сабагын сунуштайм. Ал жакта күндө эртең менен мен сиздер менен саат 5-те туруп алып, гимнастика жасайбыз, ниет кылабыз, ыраазычылык айтабыз, практика жасайбыз. Эмне практика, кандай керек, ал кайсы убакта бизге керек айтып берем сиздерге. Анан максаттарга фокусировка деп коет. Анткени биздин көңүлүбүз кайсы жакта болсо, фокус внимание деп коет, да? Биздин көңүлүбүз кайсы жакта болсо, биз ошол жака кете беребиз. Мисалы мен карыз төлөшүм керек дей берген болсок, анда биз карызга эле жүрө беребиз. Анан жок, мен деген ушундай сонун жашоону көрөм деген болсок, ошол жака жетебиз. Именно эртең мененки саат 5-тен 6-га чейин 1 саат ичи биз сиздер менен именно фокус, максаттарга фокусту коебуз. Мен ошол максатка жетем. Мен ишенем, мен өзүмдү сүйөм, мен өзүмдү кабыл алам, мен ата-энемден ыраазымын деген ушундай практикаларды жасайбыз. Ата тегибиздин энергиясын алабыз. Болгону 1000 сом бүгүн эртең. Эгерде бүгүн эртең үлгүрбөй калсаңыздар, анда эртең бүрсүгүнөн баштап 2000 сомго чейин 16-сына чейин сатып алсам. Бирок мен сиздерге сунуштайм, алдыңыздарга келген мүмкүнчүлүктү сразу пайдаланыңыздар. Азыр эле менеджерлерге жазып, мени курска жазып кой же Мбанк данныйларды берсеңиздер сразу. Хорошо? Түшүндүңүздөрбү? Биз ошондуктан фокусту, бул жашоону, деги эле бул жашоого болгон сүйүүнү деги эле бул жашообузду өзүбүздөн башташыбыз керек. Биз кимди жакшы көрөсүңүз? Биринчи атамы, апамы, баламы, анан тигини муну дейбиз. Өзүбүз списокто жокпуз. Бирөө барат экен да психологко. Ушунчалык мен жашоомду кыйналып жашап атам. Десе анан кийин максат жаздырып анан кийин жазырса, атам алып берем, апам алып берем, балам алып берем, тиги алып берем, буга алып берем деп турам, тийип караса. Списокто өзү жок. Сен списокто өзүң жок болсоң, сен өзүңө эчтекени арнабасаң, анан сен кыйналбай ким кыйналат жашоосун дегендей, биз пока өзүбүздү сүймөй башка эч кимди сүйө албайбыз. Ошондуктан бизде ата-эненин энергиясы, ата-эненин сүйүүсү биздин жашообузда баардык сфераны, ден соолук, акча, мамиле, өзүбүздүн сүйүктүү жумуш, именно биздин практикалардын жакшы жери 4 сфераны бирдей алып келет. Мисалы мен мастер-китте отурганымда, отуруп алып эле акча деп эле практика жасай берчүмүн. Ал практиканы жасагандан кийин туура акча келет. Бирок ден соолуктан аксайсың. Ден соолукка бир жасайсың, өзүнчө отуруп алып, ден соолугуң жакшы болот, үйүңдөгү мамиледен аксайсың. Үйүңдөгү мамилени жасап кой, кайра баштан акчадан проблема. А бул жакта деген баардыгын тең эле жасап кете берсек эле 4 сфера бир моментте оңдолуп кетет. Келиңиздер, анда сиздер үчүн эң башкы биздин жашообуздагы оңой жашоонун негизги фишкасы бул биздин ата-энебиз кандай болсо ошондой кабыл алуу. Биз ата-энебизди өзгөртө албайбыз. Алар биз үчүн өтө ыйык, өтө улук адамдар. Сиз мени мынтпей койдуңуз, сиз түз басыңыз, сиз өйдө карапасыңыз, сиз мынчакча иштешиңиз керек эле, мынчакча иштебей койдуңуз, сиз бай болушуңуз керек эле, кедей болуп жашадыңыз дей берген болсок, претензия кое берген болсок, анда биз өзүбүздү дагы да сүйө албайбыз. Ошондуктан ата-энебиз кандай болсо ошондой кабыл алабыз. Өзүбүзгө өзүбүздүн чек арабызды сактайбыз. Это моё, бул меники деген нерсени билишибиз керек. Анткени бизди кичинекей кезибизден баштап, кичинекейлерибизге, айрыкча үйдүн эң чоңдору, кичинекейлерге берип кой, ал кичинекей деп айтышкан биз. Ошондуктан биз азыр колубуздагы сүйүүнү болсо деле бере беребиз, акчаны болсо деле, эмне болсо деле мүмкүнчүлүктөрдүн баарын эле башкаларга бере беребиз. Өзүбүздө фокус жок. И фокусту өзүбүзгө коюшубуз керек. Мен баарына ыраазымын, мен баарын алам, мен өзүмдү жакшы көрөм, өзүмдү сүйөм, өзүмө ыраазымын десек, анан биз башкаларга да ыраазы боло алабыз, башкаларды да сүйө алабыз. Так, келиңиздер, анда биз именно ушул өзүбүзгө болгон сүйүү боюнча жана ушундай практикалар менен иштеп, разборлор менен иштеп, азыркы убакта жакшы результатка жеткен биздин эжебиз бар. Отзыв берем деп көптөн бери айтып жүргөн Рыскүл эже. Комментарийге жазып койсоңуз, мен сизди чакырайын. Рыскүл эже, мен сизди комментарийден күтөм. Азада Рыскүл эже.
Diagnostikаны да жасайбыз, практикада жасайбыз. Бүгүн сабактын этегине чейин отурган үчүн эртеңки сабагыбыз биздики ата-энелерди кабыл алуу жана ата-энелердин сүйүүсүн кабыл алуу боюнча, ата-эненин энергиясын, ата тектин энергиясы боюнча бизде прямой эфир болот. Темабыз. Мен сиздерге эртеңки күнгө чек-лист берем. Сабактын акырына чейин отуруп жана директке ыраазычылык. Саламатсызбы эже, келиңиз. Угулчаданбы мен сизге? Мен сизди сүйлөй берейин. Мен чыктым, Ханзада чыктым. Сүйлөй бериңиз, саламатсызбы. Болду. Биздин Жакшы, саламатчылык. методикага кандай абалда келгенсиз? Эмнелер менен иштедиңиз? Жана кандай результаттарга жеттиңиз? Жана келечектеги максатыңыз жөнүндө айтып кетиңиз. Кана эми угулду. Сопротивлениялар көп болуп атат го. Улам бирөө чалып калып атат. Салам жол. Улам чыгып атпайбы, бирөө чалып атат. Да, сопротивление болот. Угулуп атабы эми? Ооба. Кандай угулуп атам? Жатам сизди. Мен сени укпай калдым. Такыр. Ырыскележе бизге, ырыскележе жөнүндө мен айтып кетсем. Алло, эми угулуп атат. Угулуп атат. Бүгүнкү түз эфирдин катышуучуларына баарына салам жолдойм. Ар кайсы жактан бар да биздин. Көбүнчөсү эле бизде аялдуу кишилерибиз да, эркектер болсо дагы таарынып калышпасын, жалаң эле аялдарды салам дей беришет экен деп. Бардык жалпы катышуучуларына, угуп отургандарга, көрүп отургандарына баардыгыңарга чоң салам Бишкектен. Мен өзүм Бишкекте турам. 47 жаштамын. Ызат менен таанышканыма август айынан бери, Ызат, августта тааныштык да экөөбүз. Бул эмне деп айтмакчымын, мен жашоомдо ошол кезде баарыбыз эле биз өзүбүздү эмне болгондо издеп баштайбыз, проблема болгондо. Бирдеке болуп тупикке такалганда, ушундай кезде изденип баштайсың да эмнеге деп өзүңдү өзүңчү. Жанагындай, эгерде баары жакшы болсо жүрө беребиз эчтекени ойлобой элечи. Ошону мен сен экөөбүз августтан бери чогуу иштешип келатабыз. Мен былтыркы ушуну 1 жыл болуптур да. Негизи буга чейин мен Гүлзар менен иштешип, Гүлзарга да андан кийин сага келбедикпи баарыбыз чогуу. Гүлзарга да чоң ыраазычылык билдирем. Биринчи иштешип биз менен, анан кийин өзү ушинтип сени менен тааныштырып, эжем бар деп анан разборлорго катышып. Жакшы негизи результат аябай жакшы. Мен 1 жылкы состояние менен азыркымды асман менен жердей да. Мен өзүм күлүп айтып атпадым беле. Негизи ушу обучение келгендерди до и после деп сүрөткө тартышың керек экен Изат депчи. Айтып атпадым беле, кечээ эле айтып аттым беле. Мен дагы керек былтыр мен аябай арыктап да кеткем санааданчы. Стресс болуп. Азыр жакшынака болуп калдым да, азыркы керетемчи. Эмнени айтайын? Биринчи эле биздин көйгөйүбүз, биздин өзүбүздү издеп проблема болгондо жан дүйнөбүздүн тынчтыгын издеп калабыз да. Азыр мен мурункудай неме эмесмин да, стрессте эмесмин да. Чыктым десем болот, ушу 2,5 жылдан берки келаткан стресстен. Ушул эки сен менен иштешип күздөн бери, мындайчы сентябрдан баштап толук болуп калат да. Аябай эле чоң 180% өзгөрдүм да, мындайчы айтканда. Жашоом дагы, өзүм дагы. Өзүң өзгөргөндө тегереңдегин баары өзгөрөт экен. Негизи өзүңдү өзгөртүшүң керек да. Биз баарыбыз эле ар кимге эле эметебиз, мен мындай кылсам, анан деп күйөөңө нааразы болосуң, балдарыңа нааразы болосуң, ата-энеңе нааразы болосуң, бир туугандарыңа баарына эле нааразы боло бересиң экенсиң да. Көрсө, кептин баары биздин өзүбүздө экен. Өзүбүз өзгөрсөк, чөйрөң дагы өзүн өзү өзгөргөн байкай каласың кантип. Ошону айтмакчымын да, өзүмдөгү өзгөрүүлөр. Айтсаңыз, мисалы, акча, ден соолук, мамиле. Акча
бул жерде мен биринчи эле өзүмдүн көйгөйүм өзүмдүн жан дүйнөмдүн тынчтыгы болчу, чынындачы. Жан дүйнөмдүн тынчтыгы болгондон кийин эле өзүң жан дүйнөңдүн ордуна келип, өзүң башкача көз караш менен элдерди кандай болсо ошондой кабыл ала баштасаң, мамилең баардыгы менен оңолот экен. Үй бүлө, жолдош. Биринчи эле үй бүлөдөгү мамиле, мына биздин жолдошубуз экөөбүз урушуп ушундай азыркы ушундай ситуацияда болгондо келгем да менчи. Азыр мамилебиз жакшы, чогуу жашабасак дагы, бирок жакшы. Жардам берет. Ал бири-бирибизди ооба, экөөбүз бири-бирибизди көргөн ит менен мышыктап калганбыз. Азыр жакшы. Тынч сүйлөшөбүз, эч нерсе жок. Мындай проблема болсо чечишебиз, кеңешип элечи. Жардам берет, ооба. Мурун ушунча жыл жашап, мен жолдошумдан сураганды да билбептирмин, чынын айткандачы. Азыр наоборот, жашабай улам бирөө чалып эле мени тажатып атат да. Эртеден бери сброс кылсам болбой. Ошол да өзүңдүн өзгөргөнүң ошол да, жашоо көз карашың өзгөрсө, чөйрөңдүн өзгөргөнү ошол да. Балдарың менен болгон мамилең бизде кандай? Күйөөңө жиниң келсе эле, кимден чыгарасың? Балдардан чыгарасың жиниңди. Урушасың, сөз балдарың менен болгон мамилең дагы башкача болуп калды да. Азыр деле мен тамашалап, кээден багыл үйдө жашаганда баары бир боло берет. Азыр болсо мурункудай болуп эми силерди урушайынбы, ошону каалап атасыңар. Жок апа, антпейин, жок апа дешет да. Азыркы мен өзгөргөнүм жагабы силерге десем. Балдарга түшүнүк менен карап калдыңыз. Түшүнүк менен да. Тамашалап эле азыр бирдекени багыл, баары бала да ойноп кетет. Бир нерсени тура Ушунчалык сопротивление жок дешет да. Ооба, угулуп атат. Жок, андай деп ушинтет. Азыркы мен өзгөргөн жага, мурунку апаңар жагабы же азыркы жага? Азыркы апабыз жагат дейт да. Балдарга болгон мамиле чындыгында биз өзүбүз өзгөрмөй, балдарыбыз. Бар, ар кимдин өзүнүн жумушу бар да. Артыңардан жыйнагыла, идишиңерди алгыла. Ушундай эле сыяктуу да багыл, кадимки эле жашоодогу, үй бүлөдөгү эле күнүмдүк эле турмуштагы керектүү нерселерге да башкача көз караш менен карап каласың да. Мурункудай кыйкырбай. Балдарың да ошондой кабыл. Жок, антпей турушуп. Чачылса делечи, мурун ошол экечи. Болор болбос нерсеге эле жиндене берет экенбиз да. Анткени биздин ичибизде өзүбүздүн эмебиз, жан дүйнөбүз тынч эмес да. Чачылып калса деле ошол көрүнө берет да көзүңөчү. Азыр болсо чачылып жатса деле аны жыйналат деп, жыйнап коюшат деп башкача кабыл алып каласың. Мурунку эле нерсең эле күнүмдүк эле болуп жүргөндү таптакыр башкача көз караш менен кабыл алып каласың да. Аны деле өздөрү айттырбай эле жасап калат балдар деле. Рахмат, Рыскүл эже. Дагы кандай алдыңызда кандай максаттарыңыз бар? Максаттарды ушул эле состояниеден багыл биз баары бир адамбыз да. Кээде ар кандай негативдерди болуп кетет. Ошого түшпөгөнгө аракет кылышыбыз керек. Андай түшпөш үчүн эмне кылыш керек? Биз өзүбүз менен өзүбүз күнүгө иштешибиз керек. Биз негизи жалкообуз да. Иштегибиз келбейт. Бир аз жасап, бир аз результат болгондон кийин, ушул боюнча эле боло берет деп ойлойбуз. Бирок биз мындайча айтканда бул методика менен өмүр бою иштесек, дайыма пожизненно керек деп айтам мен. Жашообузда дайыма керек нерсе да. Ошону дайыма өзүбүз менен өзүбүз иштешибиз керек да. Эң кыйын нерсе бул адам өзү менен өзү иштеш. Чыңгыз Айтматовдун айткандай эле фразасы бар го, адамга күнүгө адам болуш кыйын дегенчи. Ушул рекет точно да. Ошондой эле сыяктуу биз өзүбүз менен өзүбүз күнүгө иштесек, анда мындан да жакшы болот. Биз өзүбүздүн балдарыбызга дагы керек болсо алардын келечегине, неберелерибизге чейин такыр жашообузду өзгөртө алабыз да. Биз антибиз келбей атпайбы? Кээ бир эле ойлошот да, жана курсту алып окусам эле жашоомдо 1 ай окуйбу, 2 ай окуйбу, ушул өзгөрүп кетет. Эмнеге результат жок дегендерге айткым келет да. Бул биз өзүбүз менен өзүбүз күнүгө иштешибиз керек. Мына мен сентябрдан бери иштеп келдим, дагы деле мен үчүн аз деп ойлойм. Дагы көп нерселер бар.
дагы үйрөнө турган, окуй турган, иштей турган өзүң менен өзүңдү өзүң Эмес, өзүңдү өзүң дагы өнүктүрүп кыла берсең ошончолук жашооң дагы жеңил болот, дагы көп нерсеге көзүң ачылат. Мындайча айткандачы, жашоого көз карашың өзгөрөт. Ошентип айтмакчымын да эжелерге, бул жерде отурган кыз келиндердин баарына. Мен дагы эле өзүм үчүн аз дейм, дагы деле көп разборлорго дагы кыла беришибиз керек. Жашоодо деген ар кандай ситуациялар боло берет. Биздин динамикаларыбыз өзгөрүп турат да. Бүгүн башка болсо, эртең башкача болуп кетсе, биз баары бир эмоцияга алдырабыз. Бир жерден болбосо бир жерден канча аракет кылсак дагы. Ошон үчүн дагы деле иштешибиз керек. Эч качан өзүбүздү оңдоп, өзүбүзгө оңдош үчүн жашообузду да келечегибизди эч качан эринбешибиз керек да. Да. Чындыгында адамдарга эң кыйын болуш бул адам болуш экен да. Ошондой да. Азыр Рыскүл эже бир аз сүрдөдө окшойт. Көп нерсесин дагы ачык айта алган жок. Биз Рыскүл эжеге мен айтайынчы, мен чыгайынчы деп Рыскүл эже жакшы жактарына, жакшы результаттары менен билген. Чындыгында балдары менен, өзүнүн ден соолугун, жолдошу менен болгон, акча жактан мисалы азыр жолдошу өзү берет. Өзү берет. Мындайча сиздин үйдөгү хозяйка, как любимая домохозяйка. Өзү жан талашып. Азыр мен иштебей да калдым да, туура айтасың. Аны мен так эсимден чыгып кетти азыр. Рыскүл обеспечение кылат. Бул жолдош Рыскүл менен иштегенинин пайдасы. Рахмат Рыскүл эже, мен сизге чоң билдирем. Сизге мен да сага ыраазымын, Ызат. Чоң ыраазычылык билдирем. Бул жашоодогу предназначениеңизди таап, сүйүктүү жумушуңузду таап, дагы чоң ийгиликтерге жетише бериңиз. Ыраазымын. Макул. Бардыгыңарга ийгилик каалайм мен да. Рахмат. Макул. Менин ошондой максатта ошол направлениеде мен иштеп жатабыз, анткени бизге баарыбызга тең эле жолдошубуз керек. Анткени ал биздин атасы туура. Ыраазымын. Отзывга келип, сиздин отзывыңыздагы көптөгөн айымдарга, көптөгөн кыздарга жардам берип, жашообузду оңдоп кетет деген ишеничтемин. Мен да ишенем. Баарына ийгилик каалайм. Ыраазымын. Биз дайым керек, анткени деген өзүбүзгө бул ыраазычылык айткан сайын бул ыраазычылыктагы энергия да. Биз канчалык ыраазычылык айткан сайын ошончолук энергия чыгып, бизге кайра анан энергия 10 эсе болуп кайтып келет экен. Мен азыр сиздер менен крестикти басып чыга бериңиз, Рыскүл эже. Рахмат. Крестикте. Мен азыр сиздерге үй тапшырмасын бергенмин. Жанатан бери күтүп жатсаңыздар керек. Заткан үй тапшырмасын. Мунтуп калды, жото сурабай жатат. Жашооңуздарда сизге жакпаган эмнелер бар, жазып келиңиздер дегенмин. Эми ошол нерсенин капталына, туурасына жазыңыздар. Ал мага жакпаган нерсе кимде? Апамда бар беле же атамда бар беле? Мисалы мен жалкоомун. Ким жалкоо эле? Атам жалкоо эле. Мисалы мен карызмын, ушулга чейин эле карыз болуп эле келе жатам. Ким карыз эле? Ким карыз боло берсе, ким өмүр бою эле карыз болуп жүргөн? Апамда или атамда? Бизде деген лоялдуулук закону иштейт. Биз ата эненин жашоосун кайталай беребиз. Анткени биз ата энебиз кичинекей кезде бизде страх бар. Мен эгер ата энемдин айткан сөзүн укпай койсом, анда ата энем мени эмне кылат? Бизде айтат, менин сөзүмдү угушуң керек. Бизде да өз балдар айтат. Мен сөзүмдү укпасаң, мен сени ишке чыгарып салам, бала кылбай коем дегенде бизде страх пайда болот. Ошол сыяктуу эле лоялдуулук законунда дагы страх бар. Эгерде мен бул нерсени атам-апама окшошпой калсам, анда атам менен апам мени эшикке чыгарып жиберет дейбиз дагы. Кичинекей кезибизде сезимдерибиз бар да. Ошондогу страхтарыбыз бар. Дагы деле жаша ошол страхтын жардамы менен деле мен атам менен апам окшош болушум керек деп эле кайталай берет экенбиз ата энебиздин жашоосун. Апам өзүн сүйгөн эмес, мен да өзүмдү сүйө албайм. Апам чоң акчага жеткен эмес, мисалы апабыз зарплатасы бир көп болсо 20 000 болгон болсо, биз андан көп болсо бир 40 000ге чейин чыгабыз, анан эле кайра түшүп кетебиз. Результатка чыгабыз, кайра түшүп кала беребиз. Бул биздин лоялдуулук, окшоштук, ата энебизге болгон окшоштук, жолдошубузга болгон окшоштук. Мисалы биздин жолдошубуз ушунчалык жалкоо деп коеюн, жалкоо болгон болсо, жолдошум жалкоо болду, мен ушунчалык кыйын болуп кетсем, анда жолдошум мени аял кылбай коет,
жолдошум мени карабай коет, мен балдарымдан атасы жок калат деп коркуп деле биз өзүбүздүн ийгиликтерибизди сыйлап кетебиз. Же наоборот, аялыбыз ушунчалык аябай негативный болгон болсо, жолдошубуздун иши жүрүшпөйт. Эмне үчүн? Анткени лаялдуулук иштей берет. Энергия бири-бири менен аябай антип чаташып турат. Энергия обмен болуп турат аял менен күйөөнүн ортосунда. И ошол эле нерсени биз ата энебизден алган нерсени эле кайра балдарыбызга беребиз. Мисалы ата энебиздин 5 баласы бар, биздин да 5 балабыз бар, и балдарыбыздын да. Ата энебиз карыз, биз карызбыз, алар да. Балдарыбыз да эртең күнү карыз менен жашайт. Ошондуктан биз лаялдуулукту дагы биздин практикада иштесек болот. Же мисалы ата энебиз ушунчалык ийгиликтүү адамдар болгон, көзгө көрүнгөн адамдар болгон, бирок биз азыр жашообузда ал нерсеге жетпей жатабыз. Анда бизде күнөөлүү сезимдер болот. Ата энем деген менде ушундай эле, кыйын адамдар эле, мен азыр жашоомдо эч нерсеге жетишпей жатам деген күнөөлүү сезимдер пайда болот да. Анан биз өзүбүздүн ийгиликтерибизди андан да өзүбүздү андан дагы минустарга, ылдыйжага кетире беребиз. Ошондуктан бул нерсенин баардыгы менен иштешибиз керек. Лаялдуулук, иерархия, закондор булар бизди башкарган закондор. Булар бизди башкарат. Бизге билгизбей эле биздин жашообуздун 95%-ин башкарат. Айрыкча лаялдуулук. Мисалы биз көптөгөн методикалар менен иштейбиз, сонун бир результатка жетебиз, анан эле кайра түшүп калабыз. Эмне үчүн? Анткени лаялдуулук иштейт. Токто, сен жото элден башка жолуп кеттиң эмеспи? Эл катары да. Сен деген эл катары болушуң керек да. Чөйрөг болгондагы лаялдуулук бар да. Сен элден башка жолуп кеттиң дейт да, биздин сезимибиз, аңсы жана бизге көрүнгөн, бизди башкарган соку сезимдерибиз бизди жерге түшүрөт. Элдин баары ковид болду. Мен ошо чөйрөнүн арасында жүрүшүм үчүн мен дагы ковид болушум керек деп эле кайра биз элдин баары менен чогуу ковид болуп ора беребиз. Энергия автоматически биз менен жугушту да, ушундай жугуш. Ошон үчүн айтышат да, чөйрөңдү алмаштыр деп. Сен ийгиликке жетишем десең, ийгиликтердин арасында жүр. Акчам көп болсун десең, акчалуулардын арасында жүр. Бул именно ушул лаялдуулук закону боюнча. Анткени биз позитивный адамдардын арасында жүрсөк, биз да позитивный жашоодо жашап кетебиз. Лаялдуулук закону башкарат. Биз жалаң налган негативдердин арасында жүрсөк, анда биз да эртең күнү окшошуп калат ошол нерсе. Ошондуктан бул законду бизди башкартпай, биз наоборот бул законду башкарышыбыз керек. Ошондуктан сиздер жазылган нерсенин баардыгын атам окшош, апам окшош, атам окшош, апам окшош деп кийин практика менен иштегенде ошолордун үстүнөн иштесеңиздер болот. Түшүндүңүздөрбү? Бизде бул нерсе сөзсүз түрдө сабакта болот. Жашоо өзөгү дагы бир жолу айта кетейин. Жашоо өзөгү практикасы курсу болгону 1000 сом бүгүн эртең. Сабагыбыз 16 майда башталат. Биздин менеджерибиз Өмүргүл, Ханзада, Адина, Айзиректерге кайрылып, болгону 1000 сомду төлөп, Россиядагылар жана Кыргызстандагылар катышсаңыздар болот. Эгерде сиздер жок, мен эртең мененки 5те тура албайм деген болсоңуздар, анда эфир сакталат 48 саат бою. Эфирге запись менен кирип, өзүңүздөрчө дагы практиканы иштей берсеңиздер болот. Болушунча ниет кылып, мен ниет кылып оңолоюн. Кандай жака барбай эле ниет менен эле жакшы ниет кыла берсек эле бизде баары жакшы болот. Так, келиңиздер анда баарыңыздар тең практиканы күтүп жатсаңыздар керек, Ана ким күтүп жатат, мага практика дегендер барбы? Андан кийин анан этегинде диагностика кылалы. Бүгүнкү биздин практикабыз өзүбүзгө болгон сүйүү практикасы. Келиңиздер, баарыңыздар тең бир сыйра практикага сиздерге күтүп жатасыздарбы? Практика, мен күтүп жатам деген реакцияңыздарды бериңиздер, анткени мага сиздердин дагы энергияңыздар керек. Сиздер мени менен канчалык бөлүшсөңүздөр, мен мага практика жакты, кечеги жакты, менге мага керек. Практика, же лайк, же огонь, же сердечко. Кандай сиздерге өзүңүздөргө жаккан реакцияны берсеңиздер, мен дагы сиздерге ошончолук сонун энергия менен практиканы жасап. Ана биздин сулуулар, Москвадагылар, Телеграмдагылар кандай отурасыздар? Анча-мынча көңүл бара албай калсам капа болбоңуздар, бирок мен сиздер мененмин. Энергиямды сиздерге жөнөтүп атам. Ыраазымын сиздерге Телеграмда отуруп, угуп жатканыңыздарга. Келиңиздер анда практиканы баштайлы. Ушундай эле сонун практикалар биздин курсубузда бар. Мындай практикадан көптөгөн практикалар бар. Алар өтө трансформациялуу. Азыр өзүңүздөргө болгон сүйүүнү мага 1 балдан 10 балга чейин белгилеңиз.
өзүңүздөрдү кайсы балда сүйөсүздөр, канчалык деңгээлде сүйөсүздөр. 1-ден 10-га чейин. Мен өзүмдү 5ке чейин сүйөм, 6 балда сүйөм, 7 балда сүйөм, 8 балда сүйөм. Кана жазыңыздарчы комментарийге. Саламатсызбы? Сиз өзүңүздү канчалык деңгээлде жакшы көрөсүз? Балдар менен жазыңыздар. 5. Азаматсыз. Дагы. Канчалык? Ой, 0 дейт. 10. Сонун. 10. Азаматсыздар. 4. 5. Молодцы. Вот комментарий жазган адамдар, булар кандай десем, булар энергиясын берип жаткан адамдар. Сиздер телеграмдагылар комментарийге жазыңыздар. Ал жактан окусак болот. Түшүндүңүздарбы? Мен сөзсүз түрдө ал жакты ачып окуп 3, 7. Биз канчалык жакшы комментарий берген сайын ошончолук жакшы энергияларды алабыз. Кудайым эч качан таразанын тең болгонун сүйүп да, теңирин тегизди сүйөт дейт да. Ошон үчүн сиздер жакшы энергия чыгарып, жакшы сөздөрдү айтсаңыздар, сиздердин жашооңуздарга дагы ошончо жакшы нерсе көп келет экен. 9, 8. Азаматсыздар. Азыр практикадан кийин дагы миллион сон дагы өзүбүздүн балыбызды текшеребиз. Хорошо? Келиңиздер, андай эмесе. Ыңгайлуу отурабыз. Ниет кылабыз. Биздин катышуучуларыбыз көбөйө баштады. Мен мындан байкадым, практика баарыңыздарга жагыптыр. Азыр дагы ушул сыяктуу ушундай эле практикаларды мен сиздерге эртең мененки саат 5-те өзүм жасатам. Андан сырткары мен сиздерге записин берем. И өзүңүздөр дагы отуруп алып, өзүңүздөр менен иштей берсеңиз. Сонун практикалар бар. Анан азыр унта элегенде айтып коеюн. Бул практика сразу трансформация практикасы болгондуктан сиздердин эртең чарчап, денеңиздер башкача болуп, жериңиздер ооруп, кыйналып калышыңыздар мүмкүн. Практика көп болсо 10-15 мүнөт болот. Кыйналып калышыңыздар мүмкүн. Ошондуктан эртең туздуу сууга чайканып, бүгүн суу ичип, сууну болушунча көбүрөөк ичиңиздер. Таза сууну эле иче бериңиздер. Таза сууну эле ичип, анан терең дем алып, жашоо өзөгүмө келсеңиздер дагы мен сиздерге эмне кандай фокусировка жасаганды үйрөтөм. Анда эмесе кеттик. Баарыбыз тең ыңгайлуу отурабыз. Колубузду кайчылаштырбай денебизди бош коебуз. Анткени биз денебизди бош койбосок, канчалык напряженный болгон сайын ошончолук денебиз биз эзилип калат. Ошондуктан биз денебизди бош коюп отуралы. Азаматсыздар. Боюнда барларга болот, ооба. Сиз именно сиздин кабыл алып жаткан практикаңыз сиздин балаңызга да барат. Терең дем алабыз. Демибизди чыгарабыз. Ыңгайлуу отуруп, көзүбүздү жумабыз. Мен баарыңыздардан суранам, практика убагында көзүңүздөрдү ачпаңыздар. Анткени бул көзүдү ача берген, бул мээ. Ошондуктан практиканын сапаты бузулат. Көзүңүздөрдү жумуп, терең дем алып, буту колубузду кайчылаштырбай, денебизди бош коюп отурабыз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Дагы бир жолу терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Терең дем алып, демибизди чыгарабыз. Аркабыздан атабыз менен апабыздын турганын элестетебиз. Атабыз менен апабызга бурулуп карап,
Аларга айтабыз. Ата, апа, men üçün en başkısı sizlerge taandım. Жана жакшы кыз, жакшы уул болушум керек деп ойлогом. Кыздар музыка катуу эмеспи айтып койгула? Мен мурун байкап аптырмын. Көп нерсени мен сиздерге окшош жасачу күнүм. Сиздердин сүйүүңүздөрдү алыш үчүн, чөйрөмдүн сүйүүсүн алыш үчүн, өзүмдүн сүйүүмдөн баш тартып келиптирмин. Башкаларга ыңгайлуу болсом гана мени кабыл алышып, жакшы көрүшөт деп ойлогом. Бирок ата-энемдин мага болгон сүйүүсү эч нерсеге карабастан чексиз экендигин түшүндүм. Көрсө ата-апа, сиздер мени сиздердин кызыңыздар үчүн, уулуңуздар үчүн мени жакшы көрөт экенсиздер. Мен бул жашоого сиздердин сүйүүңүздөр менен келген экен. Ата-апа, менин атам апам болгонуңуздар үчүн мен сиздерге ыраазымын. Мага бул дүйнөгө келгенге мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн, тарбияңыздарга, бул жашоонун рахатын көргөнгө мүмкүнчүлүк бергениңиздер үчүн ыраазымын. Мен ушул убакка чейин сиздердин сүйүүңүздөрдү башка адамдардан издеп таппагандыгымды түшүндүм. Biraz aklıma geldi, muskanı dikkat oldu. Ушул убакта атаңыз менен апаңыз сизди жан дүйнөсү менен сүйүп карап турганын көрөбүз. Алар сизге өздөрүнүн гана сүйүүсүн эмес, сиздин ата тегиңизден жана эне тегиңизден келген чыныгы таза сүйүүсүн берип жатканын сезиңиз. Атаңыз, апаңыз экөө тең сизге карашып, кызым, биз өзүбүздүн жашообузду колубуздан келишинче жашадык.
Эгерде сенин бул жашоого болгон өзүңдүн көз карашың болсо, биз сага уруксат беребиз. Сен өзүңдү сүйсөң болот, кабыл алсаң болот. Сен бактылуу жана оңой жашоодо болсоң, жашасаң болот. Бул жашоонун рахатын көрсөң болот. Сиздин ата-энеңиз сизге жүрөгүндөгү таза сүйүүлөрүн берип жатканын сезиңиз. Энергияларын берип жатканын. Сизге нур болуп алардын сүйүүсү, энергиясы төгүлүп жатканын сезиңиз. Терең дем алып, демибизди чыгарып, ата-энебиздин сүйүүсүнө өзүбүздү толтурабыз. Терең дем алган ата-энебиздин сүйүүсүн кабыл алып жатканыбызды, энергиясын, сүйүүсүн. Кызым, биз сени жакшы көрөбүз. Биз сага ыраазыбыз. Кызым, биз сени менен сыймыктанабыз. Терең дем алып, ата-энеңиздин айткан ар бир сөзүн кабыл алыңыз. Ата, апа, мен сиздерге ыраазымын. Менин сөздөрүмдү кайталаңыздар. Деп атабыз менен апабызга ыраазычылыгыбызды айтабыз. Мен азыр түшүндүм, ата, апа. Мен сиздерге эч нерсе карыз эмес экенмин. Сиздер мага болгон сүйүүңүздөрдү жөн гана берет экенсиздер. Мен сиздердин тукумуңуздарды уланткан урпагыңыздар экенмин. Эми алды жагыңызды карап, алды жагыңызда кичинекей кыз турганын сезиңиз. Эгерде кыз болсоңуздар кыз, уул болсоңуздар кичинекей бала турганын сезиңиздер. Ага жакшылап көңүл буруп караңыз. Ар кичинекей наристенин маанайы кандай? Кабагы түшкөн, же маанайы жаркын. Же кубанып турат, же ыйлап жатат. Ар түрдүү болуп көрүнүшү мүмкүн, сезиңиздер болушунча. Кичинекей наристенин жанына барып айтыңыз. Мен ушул убакка чейин сени унутуп, жашоомдун шартына карап, башкалар үчүн жакшы болуп, ыңгайлуу болуп, сени унутуп калганыма өкүнөм. Анткени ушул убакка чейин менин жүрөгүмдө орун жок эле. Ал капачылыкка, таарынычка, жүрөк ооруларга толуп калгандыктан сүйүүгө орун болгон эмес. Бүгүн мен сенин жаныңда баарын өзгөртүш үчүн келдим. Мурун мен жүрөк оору аркылуу гана сүйгөндү билсем, азыр менин жүрөгүм менин ата-энемдин сүйүүсүнө толтурат. Мен азыр сага таза сүйүүнү бере алам. Мен азыр чоңойдум.
Men күчтүүмүн. Менин колумдан баары келет. Сенин каалаган максатыңды аткарганга, сага көңүл бурганга менде толук мүмкүнчүлүк бар. Мен сени кабыл алам. Менин кичинекей наристем же өзүм. Мой внутренний ребенок. Эки жагыңызды жакшылап карап, сиз көптөн бери балалыкта мүмкүн кыялдангансыз, сиздин жаныңызда, сиз каалаган биздин кыялыңыздагы белек турат. Ал белекти алып, кичинекей өзүңүзгө бериңиз. Ал ушунчалык бактылуу болуп, сүйүнүп, жаркылдап жайнап сизге: мен сени ушунчалык жакшы көрөм, мен ушунчалык сизди күткөнмүн, сени күткөнмүн деп жатканын сезиңиз. Мен дайыма сени менен болом. Сен мындан ары эч нерседен коркпо деп сизге айтып жатканын сезиңиз. Ушул убакта өзүңүз кичинекей өзүңүздүн внутренний ребенокто ушунчалык рахаттуу, ыраазы болуп, сиздин жүрөгүңүзгө орношуп жатканын сезиңиз. Сиздин өзүңүз менен өзүңүздүн биригип жатканыңызды сезиңиз. Жан дүйнөңүз менен биригип жатканыңызды сезиңиз. Ушул убакта сиздин денеңизде өзгөрүү болуп жатканын сезиңиз. Сиз бакытка балкып, сезимдериңиз өзгөрүп жатканын сезиңиз. Сиздин бул жашоодогу балалыктагы өзүңүзгө болгон сүйүүңүздүн кайра келгенин сезиңиз. Ушул сезимдериңиз менен көпкө чейин болуңуз. Эгерде сиз өзүңүзгө дайыма эмне каалайсың, мен сени жакшы көрөм деп өзүңүздү мактап, өзүңүздү жакшы көрүп турсаңыз, анда сиздин результаттарыңыз эч качан сизди күттүрбөй келет. Бул дүйнөнү сүйгөндү өзүңүздөн баштаңыз. Бир аз сопротивление болуп, жасай албай калган болсоңуздар, анда запистен өз алдыңыздарча отуруп жасасаңыздар болот. Өзүңүздөрдү ачынып, өзүңүздөрдүн инсайттарыңыз менен эфир бүткөндөн кийин комментарийде бөлүшсөңүздөр болот. Мен баарыңыздарга практика жасаганыңыздар үчүн ыраазымын. Сиздер дагы өзүңүздөр ыраазычылык айтыңыздар. Сөзсүз түрдө өзүбүзгө ыраазычылык айтабыз. Жана бүгүн бизде сырдуу сөз бар. Ал сырдуу сөздү дагыңыздар. Уйкубуз келген, бул биздин сопротивление. Биздин мээбиздин баардык өзгөрүүлөрүбүздө эртең эмне болот, бүрсү күнү эмне болот, баарын билет. Ошондуктан бизге сопротивление берет. Кээбиркилерибизге угулбайт, кээбиркилерибизге музыка эле катуу кыла берет, кээбиркилерибизге менин үнүм жакпайт, менин турганым жакпайт, эмнени эле айтып атат бул, эмне эле деп атат, кээбиркилерге түшүнүксүз болот. Ал биздин сопротивлениябыз. Келиңиздер, анда биз азыр сиздер менен
Сопротивление. Разымын, разышылық жасаған барыңыздарға разымын, арқам ұйып кетті дейді. Значит, сізде лоялдылық бар. Болған жоқ записьте, записпенен жазсаңыздар болады. Сөзсіз түрде азыр менеджерге қайрылып, мен курсты бұрын қылдым, местаны бұрын қылдым, курсқа жазылдым деген болсаңыздар, анда именно мен курсқа жазылдым деген қыздарға мен азыр диагностика жасаймын. Biraz başqaçarak qilsam bu, yo'q, vaqt biraz qolibdir. Bizda dag'i 10 minut vaqtimiz bor tuz efirda. Ana men kursni menejerga qayrilib, kursga yozildim degan qizlar bormi? Biz suyunu, özümüzge bolgan suyunu bir gana ata-enebizden alabız. Al endi Kudayım bizde cheksiz suyusi menen suyu. Men kursga жазылдым дейт, азаматсыз, анда сизди диагностикага чакырабыз. Мен мындан ары сиздер менен дайыма түз эфирге чыгып, мен көп түз эфирге чыга берчү эмесмин. Сырдуу сөзүбүздү эфирдин аягында айтам, жана ошол боюнча сиздерге белек берилет. Эфирдин аягына чейин отургандарга жана комментарий калтырсаңыздар, ушул посттун этегине сиздерге гайд жөнөтүлөт. Ой, гайд эмне, чек-лист жөнөтүлөт. Анткени биз эртең ата-энебиз менен, ата тегибиз менен иштей турган күнүбүз. Мен да жазылам дейт, азаматсыздар. Ушул сыяктуу практикаларды жасап трансформация болобуз. Мен курска жазылдым деген кыз менен диагностикага чакырайын. atomijob.kg Диагностика бул биздин эң негизги причина да, бизге тоскоолдук берип жаткан бул эмне деген негизги причина бул биз диагностикада билебиз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Саламатсызбы? Элнура. Элнура. Каяктан чыгып жатасыз? Кантча жатасыз? Айта бериңиз, Элнура. Кайсы жактан чыгып жатасыз? Канча? Мен автодан чыгып жатам. Менин суроом бул финансы боюнча. Азыркы убактагы сиздин финансы боюнча абалыңыз кандай? Biraz тоскоолдук болуп атат. Финансы боюнча абалыңыз кандай? Айтыңыз. Сопротивление. Практиканы жасап жатканда сөздөрдү сыртыңыздан кайталап айтканыңыз жакшы. Атабыз апабыз экен да көбүнчө дейт. Көбүнчө эмес, дайыма эле атабыз менен апабыз болот. Биздин кызы сопротивление болуп чыгып кетти. Анда мен де өзгөрүү эң сонун. Менде. Кана кыздар, өзүңүздөргө болгон сүйүүнү канчалык процентте өзгөртө алдыңыздар? Кичинекей кызыңыздарга канчалык процентте сүйүү бере алдыңыздар гана балда? Жазыңыздарчы комментарийге. Анда биз мен да жазылдым курска. Пусурова 07. Сизди чакыралы диагностикага. Ушундай сопротивлениялар боло берет да. Жөндөн жөн эле чыгып кетти. Түз эфирге жөнөттүм сизге Пусурова 07.
сурогон 0,7. О, 100%, 8, 10 азаматсыздар уже көтөрүлүп баштаптыр сонун. А эгерде бул практиканы күндө жасасаңыз да, 2 ай бою жасасаңыз, анда вообще жашооңуздар чындыгында 180 градусқа кирет. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Эмнеге жардам жасайсыз? Акчага. Атыңыз ким? Финанс. Сүйлөй бериңиз. Финансы жактан. Атыңыз ким? Канча жаштасыз? Урпия. 46 жаштамын. Финансы жактан. Азыркы финансы абалыңыз кандай? Жакшы деле эмес. Кыздар, мен түшүнбөй жатам, кантип курска жазылам дейт. Кайрылымдар, биздин менеджер сизге жазат. Жакшы эмес. Жакшы эмесиңиз канча? Сумма? Айнабы? Айына. Айна бир 10-15 эле. Канча каалайсыз? Канча каалайсыз? Сумма, акча, айтыңыз. Угуп атасыз мени? Ооба, 50 миң. 50 миң. Азырынча. Хорошо. 50 миңиз бар деп элестете бериңиз. Сиздин ай сайын 50 миңден акчаңыз келип жатат. Өзүңүздү кандай сезесиз? Жакшы. Хорошо, жакшы. А жаман эмне сезесиз? Жаман эмне болушу мүмкүн 50 миңден келсе? Сизге жакпаган эмне болушу мүмкүн? 50 миңден алып турсаңыз айына. Жакпаганын билбейм. Жакканын билем. Хорошо. Мен биздин академиянын ушул эле курс боюнча мен силерге берип жаткан эле курс практикалар боюнча мындай карточка, бул карточка деп коет, эми бул кагаз болгон, бул кагаз эле. Ушундай карточкалар бар, ошонун жардамы менен сиздерге квантовый поле менен диет кылуунун жардамы менен мен сизге азыр диагностика жасайм. Бир цифраны айтыңызчы, 13-кө чейин. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dagı bir sıfır aytыңызчы, 9-га чейин. 4. 4. 1, 2, 3, 4. Апаңызга кандай ыраазычылык айтасыз? Ыраазымын деп элем. За что благодарны? Эмнелерине ыраазысыз апаңыздын? Эмне кылгандыгы үчүн ыраазысыз апаңызга? Апам төрөгөн үчүн, аккан үчүн. Дагы? Болду, ушул эле. Дагы барбы ыраазычылык? Ушул экилер үчүн баккан үчүн болду. Башка 10 жашка чейин көргөм го апам ошол башкасын. 10 жашыңызда апаңыз өтүп кеткенби? Ооба. Көрдүңүзбү? Вот. Сиздин финансы жагыңызды именно ошол апаңызга болгон ыраазычылыктын жетишпештиги бул экен да. Анткени деген көрдүңүзбү? Поле действительно вот квантовый поле чындыгында баардык нерсени маалыматтарды бизге берип турат да. Апаңыз сизди 10 жашында, апаңыз бул жашоодон кеткен болсо, сиз ал убакта деген апаңызга ушунчалык капа болгонсуз, мени таштап кеттим деп жашооңузда кыйналгансыз. По-любому сиздин апаңызга болгон таарынычыңыз ички дүйнөңүздө, балалык сезимиңизде, балалык жашооңузда калып калган. Ошондуктан сиз апаңызга ыраазычылык айтып,
дайыма ыраазычылык. Мен сизге эртеңки тапшырма берем, эртең сабакка катышасызбы? Дұрыс. 50 ыраазычылык жазып келиңиз. 50 ыраазычылык, беле? Жана ошондой эле баарыңыздарга эртеңкиге тапшырма, эртең ата энелер күнү болгондуктан атабыз менен апабызга ыраазычылык жазабыз. Атабызга 50 ыраазычылык, апабызга 50 ыраазычылык. Биз атабыз менен апабызга 50 ыраазычылыктан жазганда анда бизге энергия оңой эле. Түшүндүңүзбү? Ошол эле ыраазычылык, атабыз менен апабызга жазган ыраазычылык биздин ден соолугубузга, финансыга, сүйүктүү жумушубузга, үй бүлөдөгү болгон мамилеге баарына таасир этет. Ошондуктан сизге эртеңки тапшырма жазыңыз, дальше дагы көрөбүз. Эртеңки сабакта дагы практикалар болот. Ошондо колдонобуз. Уже жазып жатканда эле уже сиздин жүрөгүңүздөн чыккан сөздөр жазылат. Белби? Рахмат, сизге ыраазымын. Финансы жакшы, сиздики эмнеден тосулуп турганын көрдүңүз, а? Сиз ден соолукка разбор алсаңыз керек, туура? Эртеңкиге баарыңыздарга ыраазымын. Эртеңкиге баарыңыздарга тапшырма 50дөн ыраазычылык жазабыз. Эртеңки сабакта биз ата энебиздин бүтүндүгүн, жан дүйнөбүздүн бүтүндүгүн, ата энебиздин сүйүүсү менен иштейбиз. Ата тегибизден келген энергияны алабыз. Бул жашоодогу ордубузду тапкан боюнча жана жан дүйнөбүздүн тынчтыгын алабыз. Көпчүлүк айтат, мен бул жашоодо ордумду таппай жүрөм, бул жашоодогу сүйүктүү жумушумду таппай жүрөм, жан дүйнөмдүн тынчтыгын таппай жүрөм деген сөздөр болот. Ошондуктан эртең мен сиздерди ата эне боюнча көрдүңүздөр, биздин жашообуздун баардыгы биздин ата энебизден келген ыраазычылыктан, ошол жактан келген энергиядан, ошол жактан келген сүйүүдөн, ошол жактан келген батадан көз каранды экен. Ошондуктан биз үчүн эртеңки күнүбүз эң башкы күн, эң важный күн. Баарыңыздарды эртең күтөм. Ал эми сырдуу сөздү комментарийге жазыңыздар. Ким тапкан болсо, мен ошол адамга диагностиканы офиске келсеңиздер болот, же онлайн индивидуальный бесплатно консультациясы менен ыраазычылык айтып, сиздерге диагностика жасап берем. Лично өзүңүздөргө кайрылып, дейби? Бизде диагностиканын баасы 2000 сом турат. Эгерде жазылсаңыздар. Ал эми түз эфирде келгендерге диагностика акысыз. Азаматсыздар, мен баарыңыздарга ыраазымын. Бүгүн биз менен болуп, сабактын акырына чейин отурганыңыздарга ушунчалык ыраазымын. Комментарий калтырыңыздар, ыраазычылыгыңыздарды жазыңыздар, практикадан алган инсайттарыңыздар менен бөлүшүңүздөр. Биз сиздерге эртеңки сабакка чек-лист белекке беребиз. Жазганыңыздар үчүн баарыңыздарга ыраазымын. Саламатта болуңуздар, эртеңки сабакка чейин. Жана ошондой эле биздин Telegram катышуучулар, мен сиздерге ушунчалык ыраазымын. Эртең дагы сиздерди күтөм. Эртең диагностикада сиздер менен дагы бөлүшөбүз. Бүгүн бир аз ыңгайсыз болуп калды. Эки жактан тең болгондуктан сабакты сактап сиздерге бергенге аракет кылабыз. Мен баарыңыздарды жакшы көрөм, баарыңыздарга ыраазымын. Эртеңки сабакка сырдуу сөздү табабыз. Чувство этебиз. Комментарийге жазабыз. Сырдуу сөз мындай деген сөз, сырдуу сөз мындай деген, сырдуу сөз мындай деген. Мен ким тапкан болсо, ошол адамга диагностиканы белек берем. Түшүндүңүздөрбү? Адина, түз эфирде сакта, андан кийин мен чыгайын.